Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев бүгүн 13 апрель Ташкөмүр шаарынын тургундары менен жолугуш өткөрдү. Биз сиздерди угуп, сиздердин көйгөйүңүздөрдү чечип берели деп келгендиктен, анда сиздерди угуп, ушу маселеңиздерди чечкенге аракет кылайлы. Бул жерде мен менен областтын бардык мекеме ишкананын жетекчилери, шаардын ошол мекеме ишкананын жетекчилери отурат. Эгерде ушул жеринде чечиле турган маселе болсо, бүгүн чечкенге аракет кылабыз. Жыйындын башында эле Ташкөмүр шаарынын мэри тургундарды кабыл алууда орой мамиле жасаарын айтып чыгышты. Айжамал Жээнкулова шайыр апалар тобун түзүп, атайын форма үчүн жардам берилбей жаткандыгын билдирди. Бардык көйгөйдү ушу мэрден баштагым келет. Биздин шаардын мэри приемга барсам, ушунда аял кишиби, бул карындашпы, эжеби, байбы копол мамиле жасайт. Же жалган айтып атамбы? Шаарыбызда шайыр апалар деген энелердин тобу жок эле. Ошону тытынып жүрүп мен быйыл топ түзүп, анан форма боюнча жардам берем деп ошого проект смета түзүп кирсем да ушул убакача калкып секип карабайт, көңүл бурбайт. Тартиби боюнча башка ошол кабыл албаган боюнча биз карап чыгабыз. Экинчи маселеңиз боюнча шайыр апалар тобу боюнча форма жок деп атасыз. Сиз мага азыр кат жүзүндө бериңиз, мен ушу форманы мен тиктирип берейин сизге. Шайыр апаларга. Ташкөмүр шаарынын тазалык ишканасында техника жетишсиз болуп, шаарды тазалоого жетишпей жаткандыгы айтылды. Ал эми президенттин өкүлү өнүктүрүү фондунан алууга жардам берерин билдирди. Тазалык ишканасында биринчи очередь мен оюмча техникалык базасын өрчүндөтүүгө жардам бериш керек. Ана машина жок, погрузчик жок, сураныч. Урматтуу Абсатар Токтогулович, ушул маселени жогору жакка урматтуу президентибизге жеткирип берсеңиз. Өнүктүрүү фондунан проектин алып барыңыздар, мен өзүм көзөмөлдөп жаңы мусорубузду берейин. Шаарыбызда тазалык ишканасында техникалык базасы жетишсиздик болгондугу үчүн Абсатар Токтогуловичке кайрылдым эле. Абсатар Токтогулович Кудай бурса машина болот деп жооп берди. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Элдин көйгөйүн барып чечкиле деп ушу эл өкүлдөрүн жөнөттү, губернаторлардычы. 67 жаштагы Гүлмайрам Көчкөнбаева 3 жылдан бери неберелерин бала бакчага бере албай келет. Бүгүнкү жыйында Ташкөмүр шаарында бала бакча жетишсиздиги айтылды. Шаар боюнча жалпы 14 бала бакча бар. Шаарда бир 2 жыл немени ачып койсоңор болот, садикти. Бедочилетте эле тура бербейт. Бардыгы ошо балдарыбыздын келечеги үчүн аракет кылайлы, кагылайлы. Проектти жазып барышсын, мен жардам берейин. Садикти курсак болот бүгүнкү күндө. 3 жыл болду. Биринчисинге чыңыруу өкүрүп барып анан кийин алдырдым. Экинчисине ушунда кошуп неметкиле десем, жана интернетине жазат экен бир немелерди. Ошодо болот, сиздики алып коебуз деп ошентип, майлы, алсаңар айланайын деп отуруп, мен билбем кагылайын. Бирок биздин шаарга 2 садик курса болот кагылайын. Балдар үчүн. Ташкөмүр шаарында 14 дарыгер жетишсиздиги айтылып, президенттин өкүлү бул боюнча тез арада чечүү боюнча тапшырма берди. Эгер иштебей турган болсо, анда сизге чара көрөбүз. Сиз жетекчисиз таап келип иштетиңиз бул жерде. Жетекчи болгондуктан. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Бир айдан кийин мен келип текшерем. Кат жүзүндө эле бир 100дөй арыз көйгөй келди да. Бардыгын ишке ашырабыз, бардыгын. Аткарылбаса, аткарылбай турган себептерин жазып туруп, жооп беребиз бардыгын. Аткарыла турган болсо, мөөнөттөрүн коюп аткарабыз бардыгын. Бир дагы катындай неме калбайт. Аткарылбай турган болсо, себептерин биз мындай конкреттүү түрдө жазып жиберебиз. Ташкөмүр шаарында 44 000 калк жашайт. Бүгүнкү жыйынга 500гө жакын тургундар келип катышты. Жарандар тарабынан ар кандай көйгөйлөр айтылып, өкүл маселелерди жеринде чечип, олуттуу көйгөйлөрдү чечүү боюнча тийиштүү жетекчилерге убакыт берди. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион, Ташкөмүр шаары.